roman eken, roman eken uzasın. Çıkıyor hatta buna razı. Demek öyle. Saşayı ben yani. Vay azamat. Gel ey roman. Vay. Etini de kaybediyorsun. Var var olsun, burun ayıkta olsun da yani. Var var olsun. Öyle mi ya? Bana koy ya. Doğru edeceğim de. Kolunda tam koymaysın bey. Öyle otur. Kamçının ayakta. Vatan göre Ne ya. dedi? Geçe domartı alıp gittim başını kale verttirdi. Öyle mi? Bak. Verin kız. Ardan da ona kurtuldu. Dedim ben ha. Ben can. Gel. Ama bismillahirrahmanirrahim. Giremedik canım. Vurmak güzel. Say
Урматтуу бүгүнкү майрамга келген меймандар, кат сабат ачылган 1-А класынын окуучулары бүгүн эң сүйүктүү болгон, эң алгачкы илим жылына чыйыр салган Алипбек Китеби менен коштошуп отурабыз. Бирок көптү билип, көптү үйрөндүк дегенден алыспыз. Биздин келечегибиз да алдыда. Бизди нече окуй турган китептер илим казынасы күтүп турат. Алипбек Китеби мына ушул илим казынасына карай чыйыр жол салып берди. Көзүбүз ачылды. Китеп окуганды, жазганды үйрөндүк. Мындайча айтканда, эми мындан ары ар кандай китепти окуганга машыгып калдык. Эмесе кымбаттуу окуучулар, меймандар, 1-А классынын Алипбек майрамына арналган кечесин ачык деп жарыялап, ушул мектептин директору агайыбызга сөз берсек. Muna bugün жоғарыда уәзірлік өзі белгілегенде мұндан толық 8 ай бұрын мектептің бірінші осыны аттап 1-ші классқа келген біздің сүйікті бөбектеріміз нашыл білім қазынасына чейін салған Алипбекпен қоштасу газетінде отырышады. Құрметті отелер, бұл шындығында чоң майрам. Бұл майрам бір ғана біздің мектепте, же болмаса районда, аймағында белгіленбестен бүл прогрессивті адамзаттың қолында белгіленуші майрам. Себебі шындығында мына шындай деңгейге жеткізіп өзіңіздер көріп тұрғандай балдарды А деген тардан оқытып, мына өзіңіздер майрамның жүрішінде мен ішінен танышасыздар. Бұлар ендіге үйренгені 8 айдың ішінде ырға, биге, мақал лақаптарға, таза жазғанға, тақ оқығанға үйреніп, демек 8 айдың ішінде бұлардың еңбегі текке кеткен жоқ деп мен ішінен. Құрметті отелер, ушундай еңбектер жаратуда сіздердің саныңыздар өте бардық істер мен белгілеуге келеді. Бұл баланы оқыту, тарбиялоо, билимге, значит, тарту негізінен мектеп менен ата-эненин биргелешкен организациясынан келип чыгуучу жыйынтык деп биздин улуу адамдарыбыз, окумуштууларыбыз кала берсе азыркы, значит, мына министрлерибиз, чиновниктерибиз берилет. Эми биринчи класста келген баланы таза кийинтип, тамагын койгузуп, гитар куралдарын толуктап, жашына кайрылып, мектепке жөнөткөн мына урматтуу отелерсиздер. Ошон үчүн дагы сиздердин эмгегиңиздер менен баса белгилеп отурат. Мына урматтуу бөбөктөр, сиздер дагы Алипбек майрамында Алипбек менен силердин сүйүктүү Алипбек Китебилер менен коштошуп отурасыздар. Силерге мындан кийин билим жолунда дагы чоң ийгиликтерди каалоо менен ушул Кызылдыйкандын атагын чыгарган, Кызылдыйкандын сыйлыгы болгон улуу кыздардан болуп чоңоюп, биздин мектептин атын өтө бийикке көтөргөн жаш буырдардан болуп чоңоюшуларды мен каалап берем. Урматтуу отелер, ошондой эле мен ушул торжестводан салтанаттан пайдаланып сіздерге 2-3 сіздерге өздеріне 2 нәрсеге бұқылдырып тұрақтады. Мына баланы тарбиялоо маселеси азыр чындыгында орыстар айтканда дагы сложа окуйга секция дегендей кыйын мезгилге түшкөн болуп турат. Мына азыркы окуу, азыркы ата-эненин сіздердің пештеріңіздерге ушундай мезгил түшкөн болуп турат. Мына биз окуган мезгилде, жолсунда сиздер окуган мезгилде мындай эмес эле. Гитеп деген бекер берилет эле, мектеп мамлекет толук менен каржылайт эле. Демек, значит, анда биз окуунун баардыгын игермескенбиз. Эми мына чындык окуунун баардыгы азыр келип отурат. Ошондуктан дагы
значит, балдарымыз, значит, сапатты көтерді. Ошол 3 күн тартибинде 29 мартта райондук биринчи конференция экен. Ушул конференцияда аябай, значит, чоң көңүл буруп, ошол жерде мына биздин урматтуу Чалбай агайыбыз райондук Ателбек комитетинин тең төрагасы болуп шайланды. Төрагасы болуп райондун акимдин замы Шарипова эжеке шайланып, анын замы болушу биздин Чалбай агай шайланды. Бул да болсо биздин Республиканын айрым мектептин аброю болуп эсептелинет деп айткым келет. Мына сөздөр көргөнүбүз да илип койдук. Мектептин кире беришинде ошол Чалбай агайдын иш тажрыйбасы боюнча специально ошол акимдин чоң залына бүт райондук конференцияга көргөзмө катары даярдап барды. Ошол жерде биздин ишибиз жакшы бааланды. Билесиздер, Кыргызстан айылынын, значит, айылында Үсөнбу Жаңыш мектеби жайгашып, ошондо, значит, 600га жакын окуучу окуп, 33 мугалим эмгектенет экен. Ошол жердин коомчулугу, мугалимдери, значит, бүт райондун коомчулугуна тегинге тең берет дегенде, значит, кайрылуу кабыл алды. Мына биздин райондук өзгөртүү газетасына жарыяланды, окусаңыздар болот. Эми ушунда мектепти ал өзү финский мектеп болчу. Эми биздин сыйылуубуз мына Кызылканда жайгашкан Абрасуловдун орто мектеп чындыгында биздин штаттын биздин сыйылуубуз деп айтсак болот. Мындай мектептер районда вообще жок деп айтсак болот да. 3 этаждуу мектептер 2 болчу, бирөө Арагөлдө жайгашкан 3 этаждуу там чөтүп окууга мүмкүнчүлүгү жок. 2 этаж пайдаланат. 3 этаждуу мектеп бул жакта токтогон мектеп бүтүп урматтуу президент өзү келип ачкычты тапшырды. Өткөндө биз болуп келдик, бирок ал мектеп менен биздин мектеп салыштырууга болбойт. Как салыштырууга болбойт? Биздин мектеп чындыгында мезгилинде бүтүп калган мектеп. Ошон үчүн дагы биз ушул мектебибизден сыйлыктарды колдон келишинче сакташка аракет кылышыбыз керек. Ал мектепти биз барып көрдүк өткөндө, семинарга. Бүт ичи бетон, өз дагы кыш менен эмес бетондон салынган крупноподели болуп. Ичи дагы полдон бетон. Анан кийин линолеум менен бүтүлгөн. Мектепте балдардын толук таалим алышы үчүн шарт жакшы түзүлгөн. Жылуулук бар, жарык бар, материалдык техникалык базабыз да жаман эмес. Былтыр бес канчалык эмгек аткарган кызгын көрүп кетиңиздер. Эгер, значит, ушул сиздердин ичинде ремонтка салынуу ошол болсо, тез арада ичинде салынуу болушу. Кудай кааласа, 1 майда биз мектептин сыртын баштайбыз. 10 июнга бүтүрүп, мугалимдердин дагы отпускасын карабастан жаштык эсабына жүрөчүк деген ойдо турабыз. Урматтуу отбасылар, значит, мен дагы сиздерди дагы бир жолу ушул майрамыңыздар менен чындыктан чоң майрам куттуктап, сиздерге дагы, значит, мындай бир денсаулык каалап, сыйылмак каалап, үйүңүздөрдү багыттамай каалабым керек. Мына кыйынчылык заманда жашоо былтыр быйыл биздин классыбыздын саны кыскарып, негизинен биринчи класстардын саны кыскарып, мурдагы жылдар мурунку жылдары 3 класс алып жүргөнбүз. Мына былтыр 2 класс алып калдык. Быйыл дагы өзүңүздөр көрүп тургандай 2 класс болуп бүтүрүп атабыз. Эми мен айткым келет, ушул балдардын саны кыскарып атат. Өткөндө ушул конференцияда урматтуу саламаттуу кызыкалжы айтып атпайбы? Кыз келеттерге кайрылып, кыйынчылык заман эместен айрым балдар бөөрага тура берилет. Ар бир перзентти берсе, Кудай аңгырсыз кошо берет экен. Демек, мен дагы негизинен бул жерде жаш ата-энелер отурасыздар. Давайте ушул балдарыбызды көбөйтөбүз, значит, биздин кыздырган саны вообще өсүрүп болсун. Кудай артка кетпестен, регресс болбосун, прогресс болсун. Ошон үчүн сиздерге, значит, сиздердин денсаулыгыңыздар болсун. Рахмат. Балдар жакшы билишет, колдорунан түшүнбөйт.
Manası ekledim. Kiçinekey manası. Bacak falan tüyücü, büyük seni bağırma. Aslan soldan şer geldi, okkalına arasan. Harmay düştü elmanın, sokkalına sanarsın. Uçtan düştü elmanın, oradan gözü bölündü. Arçağından bağlandı, karakapçı olup göründü. Elmanas. Masalda kita segi waktu buat mulai besar. Uyanacak
Thank you.
Uzun